Biz buга чейин Бишкек шаарындагы номер 51 балабакчанын директоруна байланышкан, ошол мекемеге байланышкан бир катар мыйзамсыз жагдайларды чагылдырганбыз. Больничный лист мыйзамсыз ачылыптыр, негизсиз ачылыптыр. Мына ага министрден мага кат келди. Эмгекке жарамсыз справкасы официалдуу документ болуп эсептелеби? Негизи. Официалдуу биздин расмий документ да? Саламаттык сактоонун документи болуп эсептелет. Шаардын бүгүн вице-мэр болуп аткандан кийин ушул департаменттин ишмердүүлүгүнө, андан сырткары директорлордун бүгүнкүдөй акча чогултуп аткан ишмердүүлүгүнө мэр сизге бир чара көрдүбү? Ошондо билим берүү департаментине берген расмий кагазы сөгүш берүү менен чектелдиңиздерби? Ол ишин аткарбагандыгы үчүн биз сөгүш жарыялап атабыз. Эмгекке жарамсыздык деген справканы бергендиги үчүн ал сөгүшүлө албастан укуктук жоопкерчиликке тартылыш керек. Анткени бул жерде документтерди жасалмалуулук деген бул чоң кылмыш жаза кодексинде атайын беренелер бар. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, кызмат абалынан аша чабуу деген бар. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, Открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, мен азыр Бишкек шаарында саламаттык сактоо мекемесинин имаратынын астында турам. Бүгүн бул мекемеге келгенге негиз болгон бир катар суроолор болуп атат. Эсиңиздерде болсо, биз буга чейин Бишкек шаарындагы номер 51 балабакчанын директоруна байланышкан, ошол мекемеге байланышкан бир катар мыйзамсыз жагдайларды чагылдырганбыз. Бизге келген ошол жамааттык арыздын алкагында дал ошол мекеме электрондук кезекте жок балдарды окутуп атат деген маалымат түштү. Андан сырткары директор бүгүнкү күндө ал жакта иштебеген кызматкерге айлык маянына чыгарып койгон деген маалымат түшкөн. Андан сырткары ата-энелерде мыйзамсыз 900 сомдон акча чогултуп атат деген маселе түшкөн. Мына ошолорду тактоо үчүн буга чейин передача чыгарганбыз. Жеринен депутаттык суроо талаптары менен кайрылганбыз. Билим берүү департаментинин кызматкерлери менен биргеликте аны акт түзүп, аныкталып ошол жерден квитанцияларды беришкен кызматкерлер. Эми ушундай акыбал чыкканда ал мындан ары эмне болот деген суроо пайда болду. Ошондо департаменттин директору Рахат Шембековна мага телефон аркылуу байланышып, мен приказ чыгардым, кызматтан кетет ал деп айткан эле. Ал аны уккандан кийин эмгекке жарамсыз деген справка алуу үчүн эмгек көргөзүнө чыгып кетет, жанагы больничный ачтырып чыгып кетет. Анан мекеменин ошол иштеп жүргөн кызматкерлери бул оорубай эле күндө келип атат жумушка, ал кантип больничный ачтырды анда деген суроону берип, сүрөт видеолорду бизге жиберип жатышкан да. Анан биз аны чын эле тактоочу орган бул министрлик, дал ошол министрликке кат жолдодук. Канчалык негиздүү ачылды больничный лист, комиссия менен текшерип аныктап бергилечи деп. Көрсө, больничный лист мыйзамсыз ачылыптыр, негизсиз ачылыптыр. Мына ага министрден мага кат келди, мыйзамсыз ачылгандыгы аныкталды деп. Демек, больничный листти мыйзамсыз ачып, ал айлык маян алып келди, жумушка чыкпай жүрдү. Демек, анын баарына ал жооп бериши керек.
азыр биз эмне чара көрдүңөр ушул больничный листти ачкандыгын, мыйзамсыз негизсиз справка ачкан кызматкериңерге кандай чара көрдүңөр деген суроону койгондо министрлик ага сөгүш берип чектелиптир. Биз бул нерсеге нанбайбыз, анткени кылмыш жаза кодексинде так көрсөтүлгөн баягы документтердин жасалмалуулугу жөнүндө атайын беренелер бар. Кызмат абалынан аша чабуу деген беренелер бар. Ошондой оор беренелер турса, бул жакта ор койгон расмий документти жасалмалуулукка барып аткан кызматкерге кандай эле силер сөгүш бересиңер? Жоопкерчилигин карагыла деген суроо талапты койгондо келдик. Андан сырткары бүгүн департаменттен дагы тактайбыз. Мекеменин мэриянын тийиштүү кызматкерлерине дагы вице-мэрлерге дагы суроолорубузду беребиз. Эмне үчүн кармап отурушат ушундай мыйзам бузуп аткан бала бакчанын директорун? Бизге келген такталбаган маалыматтар боюнча анын жогору жакта таанышы бар экен. Ошо калкалап жүрөт деген такталбаган маалыматтар да келип атат. Аларды дагы азыр департаменттен сурайбыз. Эмне үчүн кетире албай атат? Бирөө аларга басым кылып атабы? Же чын эле анын таанышы көппү деген маселелер. Ошол эле учурда ошол азыркы директор мурда Таласта дагы зам губернатор болуп иштеген деген дагы маалыматтар келип атат. Эми анын баарын тиги тийиштүү жетекчилигинен тактаганга аракет кылабыз. Азыр министрликтен ошол суроону берели, кантип жооп берет, эмне үчүн сөгүш менен чектелди, жүрүңүздөр көрөлү. Келе берели. Assalamu alaikum. Биз мындай жарымын карызга, жарымын эмгегиңизге берип атабыз. Дагы да иштешиңиз керек, дагы да шаардыктарга, анан бейтаптарга өзгөчө көңүл буруп, аябай активдүү болуп, мобилдүү болуп иштегениңиз сизди ушу министрликтен биз ыраа көрүп атабыз. Анткени буга чейин көп иштештик. Шаардык кеңештин атынан биз байрамга карата, дарыгерлердин күнүнө карата кыйгарабыз. Чоң рахмат. Ой, как приятно. Почетная грамота. Чоң рахмат. Так, Тургул Сапаркуловна, эми биз урушат турган темага өттүк деп коеюн. Баягы маселе боюнча ким жооп берет? Кимди чакырып бересиз? Азыр ошол как раз сизди келип бизе атат деген ошол маселелер го деп. Сюжема Кочинанын бир пациенттин эмес маселеси менен госпиталда госпитализация жардам берип занятости жөнөттүр. Азыр как раз документтер көтөр дедим, азыр карайлы. Ошону сиздин немеңиз сүрүшөлү же орун басар карайынбы? Болмосо анда караңыз. Лечебный тармак боюнча сизди күтүп атпайбыз биз тияктачы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңызды билсек болобу? Мен министрдин орун басары саламат сактоо боюнча. Биз Бишкек шаарынын номер 51 мектепке чейинки билим берүү борборунун директору Сапарбаева боюнча сиздерге министрликке, анын үстүндө министрге келип бир катар суроо талаптарды койгонбуз. Ал боюнча министр өзү көзөмөлүнө алууну жана тыкыр текшерүүнү убадалады эле. Текшерүүнүн жыйынтыгын чыгарып, министр бизге жооп бериптир. Ушул жооп боюнча сиздерге кайра келдик. Биз көтөргөн, баягы биз маалымат түшкөн, кайрылуулар негизинде маселе жаралып, анан жыйынтыгын карап чыгыпсыздар да. Ушул боюнча мына министрликтин жообу жарым-жартылай канааттанып, анан бир катар суроолор пайда болгон үчүн кайра келдик да. Мына ушул жоопту бердиңиздер. Ушул иш боюнча приказды
көрөлү дегеле. Хорошо, сұралдырыңыз. Сұратасыз ба? Иә. Приказ сұратасыз ба? Сапарына бұның приказы алдыралып, кимдер қатышқан. Азыр эмеде ошол Гүласыл Буркандын эметкен ал отпускка кетип калды. Мамажанова азыр эметкен сураттан. Гүлжамал Кочиевна, бул же жанагы эме боюнча кана справкаңыз каякта, справкаңыз? Приказ. Каяка? Анан сиз чыкканда бирөө сөз айтып койбойсузбу Гүлжамал Кочиевна? Приказды мага справканы жөнөтүңүз болуңуз. Сиз келип атасызбы, канча убакытта келесиз? Кандай болду? Протокол барбы? Мен столыңызға қарап келейінші. Короче, биринчи немесин необоснованно дептир. Жанагы остеохондрозмен ачылган. Жанагы канчанчы эң биринчи больничный канчанчы числода эле? Эменин 28 апрель беле. Бейтап текшерүүдөн өткөн эмес, Европа жана кардиологдук консультация алган эмес. Бир акчаны жокко чыгарыш керек болчу. Үйбөлүк дарыгерлер Нурзинованы түшүнүк катын алайык Бейтап Сапарбаева текшерилген. Пациент кабыл алууда 1 май 12 айын дем алыш күндөр деп эсептелгендигине байланыштуу невропатологдун консультациясы алган эмес. Ошондон эле текшерүү жүрүшүндө баштапкы уюмдар тарабынан берилген убактылуу медиа жардамсыз электрондук баракчасына организмдин бузуу функциясы иштебей турганы аныкталган дейт. Айраттан Наргиза Асад оору тамактоосу электрондук карта боюнча статусы жазылган эмес, санаттар картасына Ошон Карамай Кучкурбаевич, вот я сейчас нашла только электронный. Неверемде кара курт чагып алып, дальше балам келип калып эмеге жанагы Бейтапты жаткырып коюп, третий детскийге алып кеттим дейт. Жана Максиков. Короче, больничное нарушение ведения меддокументации деп биринчи больничныйда необоснованный деп справкага жазылышыптыр. Мынакей биринчи больничный лист, который был открыт с 29 апреля по 3 мая, потом они продлили до 8 мая. Дарыгер Нурзинова менен негизсиз ачылган биринчи больничныйда эме чыгарып атышат. Экинчи больничный ОРВ лимфоденит. Бул эме бул жана это обоснованно деп жазылып атышат. Биринчи больничный негизсиз. Хорошо. Ошондо эмне деп эмнеге таянып негизсиз деп атат? Негизи любой оору менен келгенде медициналык жана амбулаторный картага арыз муну жазылат, эмеси объективный статус деп коебуз, бизде ошол экилердин баарын описывать этет. Анан албетте оорусуна жараша анализ тапшыртыш керек. Анын өзүнүн буйругу болот. Андан сырткары тиешелүү жана узкий специалист деп атпайбызбы, в данном случае невропатолог көрүш керек болчу да. Анан ошол Түшүнүктүү. Ошолор жүргүзүлгөн эмес, себеп ошонун себебинен, значит, бул негизсиз ачып, ошо 10 күн негизсиз калмаган жатат да. Ошол. Эмгекке жарамсыздык приказы негизсиз болот абы? Немени ошол больничный листти ачкандан кийин 3 күндөн кийин эгер бул анализдерин тапшырбаса, жанагындай узкий специалисттин консультациясын албаса, жана Нурзинова деген врач бул больничный нарушение режима деп туруп жаап коюш керек болчу да. Сиз буга барган жоксуз. Жаппастан берип атпайбы? Узатып атат. Ошон үчүн бул врачка сөгүш берип атышпайбы? Түшүнүктүү.
Приказ сөгүш боюнча барбы? Ооба, аны жетекчи өзү берет да. Каяктан алабыз аны? Аны Көрсөтпөбү? ошол эмеден аласыңар, Мария Турдукеевнадан. Ал ким? Ал ошол 3-үй бүлөлүк медицина борборунун директору. Сунушту көрсөк болобу? Мага катка жооп берип атасыздар да, мына сөгүш бердик биз. Ал биринчи ачкан ооруга эмгекке жарамсыз справкасы мыйзамсыз ачылыптыр. Аны үчүн биздин дарыгерге сөгүш бердик деп атасыздар да. Берилди. Ошо бир сөгүшүңүздөрдү көрбөйлүбү? Сөгүш биздин приказ эмес ба? Сөгүштү алдыктан бердик да биздин. Жок, ошону алганга сиздерде доступ барбы? Бар? Бар. Эми азыр кетип калды го, Мария Турдукеевна. Сизге алып берет, бирок азыр эмес да. Азыр оны өтүп кетти. Азыр мен суратайын, эгер иште болсо жиберет WhatsApp. Мария Турдукеевна, саламатсызбы? Кандайсыңар? Мария Турдукеевна, өткөндөгү жана комиссия барып жана Нурдинованын больничныйсин текшеришпеди беле, Сапарбаева боюнча. Ошонун приказдын көчүрмөсүн мага срочно приказга эмнелек WhatsApp-ма жиберип коюңузчу азыр. Который вы же издали приказ наказать Нурдинову. Сөгүш жарыяладыңар да. Сиз справкага ошол жөнүндө члени комиссия жазып атпайбы? Ошол приказды мага сүрөткө тартып туруп жөнөтүп коюңузчу азыр WhatsApp-ка срочно. Жумуштасызбы? Түшүнүктүү. Негизсиз ачылыптыр. Ал эмгекке жарамсыз справкасы официалдуу документ болуп эсептелеби? Негизи. Официалдуу биздин медицина Расмий документ да? Саламаттык сактоонун документи болуп эсептелет. Мекеменин. Ооба, бул постановлением бекиген форма. Ошон үчүн бул официально. Анан ушул жерде бизге мындай бир түшүнүксүз жагдай болуп атат да. Эмнеге негиз кылып сиздин ошол комиссия курамы сөгүш берди? Сөгүш берүүсү бул мыйзамдуубу? Азыркы жагдайда. Эгер расмий документ болуп аткан болсо, ал документти бурмалап атса, мыйзамсыз ачкан болсо, ал мыйзамсыз ачкан документ кайсы бир мекемеге бүгүн расмий документ болуп, ал документ департаментке барып, департаменттен атайын шаардык, Бишкек шаардык бюджеттен айлык маяна которулуп, мамлекеттик бюджеттин айлык маянасы бүгүнкү күндө ошого кетип атат. Ошондо билим берүү департаментине берген расмий кагазы сөгүш берүү менен чектелдиңиздерби? Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен бартырып карап чыккандан кийин комиссия мүчөсү карап туруп бир чечимге келгенде министрдин орун басары катары сиз ушундай документке бул эми кылмыш жаза кодексинде жанагындай жасалмалуулук, иш кагаздардын жасалмалуулук деген беренелер бар да тайын. 337 берене бул кызмат абалынан аша чабуу деген беренелер бар. Анан ушундай кылмыш жаза кодексинде ушундай катаал жазалар көрүнүп турса, ал сиз айтып атасыз, расмий документ болуп аткан болсо, расмий документте ушундай жасалмалуулук менен анын алкагында мамлекетке зыян келип аткан болсо, анан министрлик сөгүш менен чектелүүсү канчалык бир логикага, мыйзамга туура келет? Бул жерде айтылганы боюнча бейтап келет, бери ооруп келет деп атат. Келгенден кийин больничный ачып, анан изилдөөлөрүн жүргүзүп, анан адистерге жөнөткөн учурда ал келген адам ооруп келдим дегенден кийин, оорусун көргөндөн кийин больничный ачканга биздин укугубуз бул ачып бериш керек. 3 күн ичинде биз диагноз тактоо иштерин жүргүзүп атабыз. Диагнозду тактоо иштеринде булар толук аткарбагандыгы үчүн биз негизсиз деп бул чечим чыгып берип атат комиссия. Бул жерде. Анан деген келген адамды ооруп келген болсо, больничный ачып, ооруп аткан адамды 3 күндө ал жөн гана ачып карап отурган жок, дарысын да жазып берди. Түшүндүм, Карманбек Турбаевич, бул жерде иштерин карап берип атат. Бул нерсени түшүндүм. Толук ишин аткарбагандыгы үчүн биз сөгүш жарыялап атабыз. Негизсиз узаткан мунучу.
расмий документ да, бул сиздердин справкаңыздар комиссия. Пока неофициально подпись жоқ, поэтому Бул расмий ошол жерде документ официально болот. официалдуу документ болуп чыкты да. Ушунун негизинде сиздер мага кат жазып атасыздар, сөгүш бердик депчи. Анан бул жерден суроо жаралып атат. Айлык маяна алып атат да. Ошол айлык маянаны сиздердин кагазга негиздеп туруп берип атат да мына. Ошону айтып атам. Сиздердин кагазыңыздар бүгүн негиздүүбү же негизсизби деп. Сиздер катка жазып атасыздар. Ооба, бул жерде негизсиз ачылыптыр деп атасыздар. Демек ошол негизсиз ачылган болсо, эмнеге сиздер аны кызматкериңиздерге сөгүш менен чектелдиңиздер деген суроо жаралып атпайбы? Сөгүш менен чектелди, бул биздин комиссия чектелди. Ал эми биз азыркыдан кийин карап комиссия менен дагы бир жолу чогуу сүйлөшөбүз да, биз дагы такташтайын карайбыз. Больничный лист бүгүн негиздүүбү, негизсизби? Бул именно ошол 29 апрелде ачылганды комиссия деген корутунду чыгарып атат. Негизсиз. Негизсиз деп мына аны приказ менен көрсөтүп атасыздар, негизсиз деп. Катка жооп берип атасыздар, негизсиз деп. Демек, ошол 29-да ачылган эмгекке жарамсыз справкасы расмий кагаз болуп кайсы бир жерге мыйзамдуулугун көрсөтөбүз болбойбу? Менен токтом менен бекитилген бул. Демек, ал 29-дагы ачылган справканы алып кайсы бир мекемесине барып көрсөтүп, айлык маян ала албайт. Жала алабы? Эми аны дегенде бул биз негизсиз деп жазгандан кийин муну жокко чыгарышы, чтобы айлык эме кылыш үчүн муну только сот эме кылып берет азыр. Негизсиз деп биз эмне жокко чыгарылсын деген корутундунун только сот аркылуу. Жок, мен анын айлыгын сиздер жок. Бул негизсиз деп биз уже берип атпайбызбы? Ошол негизсиз экендиги деген сөз ал мыйзамсыз деген сөзбү же мыйзамдуу деген сөзбү? Эми аны биз юридикалык эмеде кандай чечилипти биз азыр айтып бере албайбыз. Негизсиз справка жазып койсо бирөө. Негизсиз. Ал кайсы бир мамлекеттик мекемеге жарайбы? Негизсиз справкабы? Жарабайт. Демек, могу 29-да ачылган справканы Сапарбаева бир жерге алып барып көрсөтө алабы? Биз ошол кезде билген эмеспиз да, бизге арыз түшүп аткандан кийин баары комиссия текшергенден кийин негизсиз деп таап атат. Эми эмне кыласыздар? Ошол негизсиз справканы сиздин кызматкер берип коюптур. Эми Эртең жетекчисин чакырабыз, протоколдорун көрөбүз, кандай ал жетекчи катары работада айтылды ал. Ошол кандай өзү ошондой жол бербеш үчүн эмне нерселерди ушул тартиптик жазадан башка кандай немени алды, ошону эртең бизге көрсөтүп берет протокол негизинде. Жок, сиз айтканыңызды биз түшүндүк. Негиздүү, негизсиз деген боюнчачы. Биздин просто азыр юристибиз жок болуп калды. Ошол сиз айткан боюнча биз юристибиз менен да сүйлөшүп туруп, документтерди полно карап чыгып туруп, биз сизге бир жыйынтыгын жакшынакай кылып жооп беребиз. качан келели биз? Юристибиз азыр Жалал абадта. Карманбек Оскорбаевич, мен азыр сизге анда өзүмдүн суроолорумду берип коеюн. Бизге расмий түрдө ошого жооп бериңиздер. Биринчи суроо, биринчи бизге талабыбыз кайсы? Буга чейин биринчи комиссия бизге баары мыйзамдуу деп монтип чечим чыгарып берип атат. Бул жерде эч бир кандай кыйын кемчиликтер кеткен эмес деп. Биздин арызыбыздын негизинде. Мына ушуларга чара көрүп бересиздер. Хорошо. Эмне чара көрөсүздөр, кандай чара көрүлөт, ошо комиссиянын курамына, мүчөлөрүнө. Экинчи талап Сапарбаеванын больничный листи негизсизделгенден кийин аны жокко чыгаруу боюнча сиздердин аракеттер эмне болот? Ал жокко кантип жокко чыгарасыздар? Хорошо. Качан жокко чыгат? Үчүнчү сурообуз мекеменин кызматкерлерине сөгүш эле эмес, кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөндөй, алардын кызматтан кетүү жана жоопкерчиликке тартылуу маселелери боюнча укук коргоо органдарына билдирүү беришиңиздер керек. Буга чейинки комиссиянын чечиминин негизинде. Мына ушул 3 негизги маселе да. Сиз айткан суроолордун баарын биз комиссия менен жана юристтердин катышуусу менен
толугу менен карап чыгып мыйзам чегинде сизге жооп беребиз. Разбор өткөрөбүз, комиссияны чакырабыз, комиссияны чакырабыз. Чоң рахмат анда. Денсаулык болуңуздар. Сизге үчүн чоң рахмат. Шаардын бүгүн вице-мэр болуп аткандан кийин бир эмес канча жылдан бери бул кызматта аркалап келаткандыгыңыз үчүн ушул департаменттин ишмердүүлүгүнө, андан сырткары директорлордун бүгүнкүдөй акча чогултуп аткан ишмердүүлүгүнө мэр сизге бир чара көрдүбү? Эту работу по предотвращению побора денежных средств, по недопущению избегания электронной очереди, то есть по незаконному зачислению детей в детские садики, мы работу постоянно проводим. Эта работа проводится и разъяснительного характера, и с директорами встречу проводим, с РЦО проводим встречу, и с правоохранительными органами проводим встречу. Более того, мы даже сами выезжаем, сами проверяем, я сама езжу по поручению мэра, и по итогам мы передаем все материалы в правоохранительные органы. Мен сизге суроону так берип атам. Ушул ишмердүүлүктөр, ушундай ал ишемдиктер үчүн мэр сизге чара көрдү бир жолу? Смотрите, я вам еще раз объясню. Же сиздин такыр күнөөңүз жокпу бул маселеде? В рамках своей деятельности, в рамках своих функциональных обязанностей мы проводим работу для предотвращения. Есть персональная ответственность каждого руководителя. Руководители приходят через конкурс. Сиздин персоналдо болбосо дагы сиздин координация кылып ушул мэрияда муниципалдык мектептердин, бала бакчалардын жетекчиси да сиз, баары бир алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйсүз. Сиздин функционалдык милдетте ошолордун саясатын аныктайсыз. Анан сизге бир жолу мындай жок дегенде тартиптик чара ушундай көрүнүштөргө. Акыркы жолу сизге мэриядан кандай чара көрдү ушундай маселелер боюнча? У меня были привлечения дисциплинарной ответственности, да. Эмне иш үчүн? Разные были. Разные ситуации были. 51-чи бала бакча боюнча сизге бир чара көрүлдүбү? Нет, потому что мы передали все правоохранительные органы. Мы неоднократно работали с этим садиком. И по этим вопросам работали. У нас никогда нет укрывательства, покрывательства. Все материалы мы собираем. Мы сами даже находим такие ситуации для того, чтобы это исключить и для того, чтобы это искоренить из системы. Это не возникло. Не 1 год и не 2 года. Но за последние несколько лет мы действительно уже хорошую работу провели для того, чтобы исключить все эти вещи. Для того, чтобы наши... Билесиз, бул боюнча президенттин указы бар. Конечно, конечно. Мамлекеттин саясаты бар. Мы ее исполняем. Мы первые заинтересованы в том, чтобы наши дети ходили безопасно. Түшүнүктүү. Анда кандай чара көрдүңүздөр? Эгер ошо президенттин саясатын, мамлекеттин саясатын көрүп аткан болсоңуздар, ошол жерде чогултуп аткан факт менен актка тиркелип, ошол жердин кызматкерлери алып чыгып чөнтөгүнөн квитанцияны берип атса, ал мамлекеттик мекеменин ичинде ошондой акча чогултуулар жүрүп атса, директорго эмнеге чара көрбөй, же силерге эмнеге чара көрүлбөй атат? Смотрите, директор будет привлечен к ответственности в рамках действующего законодательства. Все материалы мы отправили в правоохранительные органы. Мы не хотим закрывать на уровне дисциплинарной ответственности, потому что сейчас вы прекрасно знаете, что внесены изменения в законодательство, и за это штрафуют за незаконные поборы. Но мы не вправе штрафовать, за это штрафуют правоохранительные органы. Мы написали в прокуратуру, передали все материалы. Прокуратура передала УВД. Мы ждем сейчас решения правоохранительных органов. Түшүнүктүү. Ал укук коргоо органдары укуктук жоопкерчилигин карайт. Анын кылмыш жасаганда. Биз директордун бүгүнкү ошондой акыбалга иштеп атса, администрациянын өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Же бардык нерсени укук коргоо органдарына жүктөп коюп, силер аны иштеп жүрө бересиңер. Укук коргоо органдары аны жоопкерчилигин караганга чейин. Дисциплинарное взыскание есть, но мы ждем, если подтвердятся факты, для того, чтобы мы могли, допустим, уволить. На период больничного мы вообще не могли ничего сделать. Сейчас у нас больничного вышло. Больничный чыкты. Силердин ушул директоруңар жалган больничный лист алып, мамлекеттин шаардын бюджетинен алып, айлык төлөнүп атат дагы. Чынбы? Ошол эмгекке жарамсыздык үчүн. В рамках действующего законодательства мы эту работу проведем. РЦО уже работу эту ведет. Эмне иш кылды РЦО? Районный центр образования по итогам внесет все материалы. Мы вам официально дадим ответ. Канча убакыт керек сиз үчүн? На той неделе дадим. Сегодня пятница. Понедельник, вторник мы вам дадим. Без проблем. Олданда ошол официалдуу вице-мэр катары толук материалды
кат түрүндө мага берип коюңуз анда. Хорошо. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаментине келдим. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ошол бала бакчалар, мектептер баарысы мына ушул имараттан, ушунун жетекчилигинен көз каранды да. Азыр кандай жогорудагы суроолор боюнча жоопторду алалы. Дагы бир жолу Медина Озбековна, саламатсызбы? Биз билесиз эмне үчүн келгендигибизди, Уктум, эртең менен келип кеттиз. Мен как раз мектеп санитет кыдырып жүрдүм. Территорияларын карап, анан баягы эле 1-класс, 2-класстын балдарын жайгаштырып, акылдытып жүргөм. Сиз келген. Рахат Ишимбековна эмгек көргөзүнө чыгып кеттиби? Эмгек көргөзүнө чыгып кетти, себеби дегенде аябай ооруп азыр ошо ден соолугуна байланыштуу эмгек көрүүгө чыкканга туура келди. Азыр обследование кылып жүрөт да. Сиздер тараптан чыккан приказ, сөгүш барбы? Бар. Көрөлүчү ошону. Мага 29 апрель күнү Рахат Ишимбековна телефон аркылуу байланышка чыгып, 51 бала бакчанын директору мына приказ чыгардым, кызматтан кетет деди. Эмне негиз болду десем, бүгүнкү ошол материалдар, жалобалар негиз болот, аны кызматтан кетирдик. Приказга кол койсо да кетет деди. Андан эртеси чалып, ал эмгек көргөзүнө чыгып кетиптир. Жумушка жарамсыз баракчасын жиберет экен деп маалымдады да. Сиз менен биз акыркы жолу Ошол приказыңыздар барбы? Жок, ал боюнча буйрук жок да. Сиз менен акыркы жолу барып кеткенден кийин ал киши действительно больничный чыгып кеткен. Чыгып кетип, андан кийин май айында жана дем алыш күндөрү болду го. Анда ошондо больничный листин жабып, андан кийин 12 майда 1-рабочий күнү бул кайдан баардыгы жөнүндө мындай деталдуу келебиз аларга. Бизге биринчи приказ ошол 29-дагы приказ эмне болду? 29 апрельби? 29 апрель боюнча биз буйрук чыгарып, текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Жок, мен текшерүүдө эмес, кызматтан кетүү приказын чыгардым дедиле. Жок, ал кызматтан кеткен жок. Сөгүш бергенбиз. Кызматтан кетирген жокпуз ал кишини. Себеби дегенде мен сизге айтып кеткендей эле укук органдарына биз бердик, жөнөттүк. Юридикалык баа бергенден кийин ошонун чечиминин негизинде. Азыр мындай да. Негиз болсо, сиздердин кызматтан алганга толук ыйгарым укугуңуздар жол берет. Эгерде кызматкер өз ишине шалаакы болуп, мыйзам бузуп аткандыгы аныкталса, негиздемегерлерди тиркеп, сиздер ошонун алкагында жумуштан кетире аласыздар. Эми биз ал укук коргоо органдарынын чечимин күтөбүз, анан алар кандай жооп берет, ошого жараша анан биз чечим кабыл алабыз дегендигиңиздер. Бул экинчи маселе, азыркы айтып аткандыгыңыздар. Буга чейин кандай чара көрүп, ошол приказды эмненин негизинде чыгардыңыздар эле 29-да? 29-да ким эле комиссиядан да. 29-да аспойтуңуз эки комиссия чыккан. Биринчи комиссиясы раз 1 минут. Динар Матынан чыгып коштум, Эрин Жомартовна. Ошол киши чыкканда эсимен чыгып кетти. Бар экен негизинде экен. Биякта бир нече кайрылуулар болгон. Биринчи кайрылуусу жана Ноорус майрамы боюнча болчу. Экинчи майрамыбызы Эмне болгон Ноорус майрамы? Ноорус майрамында ата-энелер өздөрү ичара чечишип жана чайпития кылабыз деген боюнча болчу. Андан кийин мына как раз акча каражаттары боюнча болчу. Азыр бизге ошол эки комиссияга катышкан адис келип, ошол боюнча толук маалымат берсин. Себеби мен ал комиссияга катышпагандыгымдан кийин азыр маалыматым жок экен ал боюнча. Бирок ал боюнча да биз териштирүү иштерин жүргүзүп, сөгүш жарыялаганбыз Сапарбаевага. Кайсы боюнча сөгүш бердиңиздер? Эмгек кодексинин негизинде то, что она, получается,
мунун эмеси жана общественный фонд деген нерсеси бар эмеспи немеде бала бакчада. Общественный фонддун бухгалтерине медицинский кабинетте отуруп акча каражат чогултканга условия түзүп бергендигине байланыштуу биз ошонун негизинде буга эме бергенбиз, сөгүш бергенбиз. Тарбиячыларга тапшырма берип акча чогултуп аткандыгы тууралуу эч каралбадыбы? Мындай кылалы, мага жалоба келген. Ооба, сиз барганбыз. Өз мекемеге барганбыз. Ошондо билесизби, могу жерде 3 нерсени белгилешкен бизге. Биринчиси 900 сомдон чогултуп аткандыгы тууралуу. Экинчиси ал жактагы өлүк жандар, мертвый душу боюнча. Үчүнчүсү ошол жерде электрондук кезекте жок балдарды окутуп аткандыгы тууралуу. Электрондук кезекте окуган балдар үчүн биз бул деген эң биринчи комиссияда караганбыз. Жок. Бул деген экинчисинде мен барганда, түшүндүм. Экинчисинде мен барганда дагы по фамилию айтып берди, жана кыргыз тилче. Могу жерде Паланчиев түкүнчө дегендер булар кезекте жок. Бирок бүгүнкү күндө окуп атат деп айтты. Ал боюнча Олбек Карабекович ал деген эң биринчи 24-жылы чыккан комиссияны айтып атат кыргыз тилчиси. Жок. Азыркы күндөгү деп мен подчеркивать этип турам. Бүгүнкү күндөгүн айткыла мага деп. Ушул жерде бүгүнкү күндө барбы ушундай дегенде ал белгилеп тизмесине чейин айтып берген. Ал ошо кыргыз тилчиси бизге эртеси күнү келип ал боюнча бизге арыз жазган эмес. Арызды бул жазган себеби акча каражат боюнча эле жазып кеткен. Макул, ал боюнча өзүнчө келебиз ага. Могу 3 маселе ошо мертвый душу анан 900 сомдон алып аткандыгын акт түзүп ошол жерден сиздин колуңузга бергенбиз. Эмне чара көрүлдү ал боюнча? Мертвый душу боюнча сиз берген жоксуз Олбек Карабекович. Сиз эсиңизде болсо сиз мага ведомостьтарды бергенсиз, квитанцияларды бергенсиз. Сиз чогулушта көп болдуңуз беле ошондо? Көп болгом. Мен сизге мертвый душу балдар боюнча мен сизге түшүндүрмө бергем. 15 бала аныкталган, 15 17 бала аныкталган. Мен өткөн жылдагы сураган жокмун. Мен ошол жерде департаменттин кызматкери, бала бакчанын кызматкери өзү бүгүнкү күндөгү списокты берем деди. Сиздер аны сураган жоксуздар андан. Ошол жерде чогулушта барыбызга айтпады беле? Ооба. Могу жакта каптада турат. Андан сырткары ошол жерде өлүк жандар боюнча ал жердеги жанагы кир жууган кызматкер менен хозяйственный часть караган кызматкер экөө бир, бирок башка киши тизмеде көрсөтүлүп айрык алып жүрөт деген. Ал боюнча эмне болду? Ошону айтып атпаймынбы сизге? Бул сиз менен чогуу биз келип кеткенден кийин бул киши больничный чыгып кетти, Олбек Карабекович. Ал больничный боюнча өзүнчө келебиз. Ооба. Мына ушулар боюнча кандай чара көрүлүп, эмне жыйынтыктар чыкты эле? Дагы бир ким бар да комиссияда? Хорошо. Комиссияны кандай болду ошондо азыр? Квитанциялар турбайбы? Бул боюнча эме бергенбиз биз. Мен сизге айтып атам, укук органдарына баа бергенбиз. Бүгүнкү күндө бүтүп атабыз деп мен сизге айтып атпайм. Мына арыздары келип, эртеси күнү келип жазып кетишкен. Мына сиз берген квитанциялар. Бүт барын биз тияка тиркелген. Бүт бары бар, ооба. Мына арыз келип жазып кетишкен. Мына ведомостьтар, ооба. Акча чогулткандыгы тууралуу фактылар, Сизге билбейм ким кайрылган, мына кыргыз тилчиси. Анан ошол жерде, ошол жүзүндө түшүндүм. Азыр мындай кылалы. Департамент кандай себеп менен аны жумуштан кетире албай калдыңыздар? Негиз жок болуп калдыбы? Негиз жок деп айткан жокмун. Рахат Шымбековна сизге буга чейин алып кеткен укук органдарынан бизге толук кандуу маалымат келгенден кийин алардын чечиминин негизинде тийиштүү иш чара көрөбүз. Ага чейин сиздерге негиз жокпу? Укук органдарынын эмесине чейин. Жок, биз акыркысы менен дисциплинарка бербедик, анан задний тоже деяние 2 жолу берилбейт болуп. Эмнеге дисциплинардык чара көрдүңүздөр? То, что она позволила эмеде бала бакчанын ичинде жана мед кабинетте акча 900 сомду чогулткандыгы тууралуу тарбиячыларга тапшырма берип, моундай алдыңызга колуңузга карматып жөнөттүк да сизге квитанция мына деп. Ушул квитанциянын негизинде ал жөндөн анын кызматкерлери акча чогулткан. Бул боюнча Олбек Албекович ага чейин комиссия түзүлүп караганбыз.
ата энелер ал каражатты биз чогултчубуз өзүбүз деп ошол боюнча биз кеткенбиз. Алар деген өздөрүнүн арыздан жазып берген бизге. Анан сиздер менен баргандан кийин биз укук Мындай бар да, мындай бар да. жөнөттүк. Эми азыр ошонун чечимин күтүп атабыз. Назарбек мына бул жерде маселе болуп атат. Эмне болуп атат? Ата энелер бергендиги жөнүндө алар жөнүндө биз сөз кылбай элебиз. Бул жерде мекеменин кызматкери, ошол мекеменин кызматкери тарбиячы колуна акчаны кармап атат. Квитанцияны алып келип берип атат. Акчаны чогултуп кассир болуп атат. Ошол тапшырманы берип аткан Рахат Берке ким эле? Жанагы Бактыгүл Сапарбаева болуп атат, ал директор. Ошолорго ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп тапшырма берип аткандыгын ал күбөдө көрсөтүп атпайбы? Бизге приказ берип атат ушундай деп. Бул боюнча экинчи комиссиядан караганбыз, бирок бул ведомостор сизге берилиптир, бизге ал ведомостор берилген эмес. Улбек Карабеков. Бул ведомость сиздер менен биз чогуу чыкканда, бул ведомостьты квитанцияга сиз менен чогуу барганда көрүп атабыз. Буга чейин ал бизге берилген эмес, көргөн эмес. Эмне кылдыңыздар ал боюнча? Эмне боюнча? Азыр сөгүшкө эмне үчүн ал көз жазында калып кетти? Кызматкерлерге тапшырма бергендиги үчүн. Ошол боюнча биз укук органдарына бердик деп мен сизге түшүндүрүп айтып атам. Ошол бүт баарын тиркеп биз бербеп өткөрүп бердик. Мен сизге ошону айтпайм, ошо ведомостторду сиз берген жана анда мага Рахат Шембековна эмнеге чалып туруп мен жумуштан кетирдим деп туруп, анан азыр кетире албай калды. Эми мен сиздердин сөзүңүзгө күбө болгон эмесмин, мен айта албайм ага. Эмнеге антип айткан? Мен күбө болгон эмесмин, Улбек Карабекович. Мен азыр өзүм эле жооп бере алам. Биз жөнөткөнбүз, тиешелүү кагаздарыбыздын баары бар. Каяка, эмнеге жөнөттүк, кандай ответ келди, бизде анын баары бар. Азыр коргоо органдарынан дагы бул маселени күтөбүз. Анан биз совсем эчтеке кылган жокпуз, жөн эле отурабыз деп айта албайм. Мен аябай надежда кылдым эле. Департамент ушундай көзүн май баскан кызматкерлерге жакшы чара көрөт. Бул билим берүүгө жасап аткан мамиле жакшы көңүл бурулат деп ойлодум. Тилекке каршы департаменттин акыркы саясаты, акыркы кыймыл аракети биздин күткөндөй болбой калды да. Мен чара көрөт эле ушул бойдон эми жоопкерчиликке тартылып, ошондойлор сабак болуп, бир ушул акча чогулткандарга токтоо болот эле дедик элек. Бирок тилекке каршы кайрадан бул нерсени көтөрүүгө, кайрадан бул нерсеге көңүл бурууга, дыкаттык менен внимание кылууга туура келип атат. Эми больничный листин көрсөк болобу? Сиздерге алып келдиби? Больничный листи жок, яга дейин эки кызматта эмеде тиркетти. Бирок менде бар. Ошону алсаңыз. Менде бар, телефонумда, телефонума мүмкүн көрсөтсөм. Копия эле кылдыра койбойсузбу? Көрөлү мындай. Жок, чыгарып келе беребиз. Так, 29 апрель, моеки 29 экен. Ана 29-нан эң биринчи ачкан больничный лист ушу болуп атат. Бул жана майрамдан кийинкиси, 12-си болуп атат. Бул мына 11-чи. Бул расмий эле кагаз да бул, көрө берсе болот да? Көрө берсе. Тигип салбайбы эч ким? Жок. Ачык маалымат, ачык кагаз. Ачык маалымат ооба. Түшүнүктүү. Бул боюнча биз саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөттүк. Бүгүнкү күндө эмесин ответин сурап атабыз. Биз билбей эле эме ЦСМге жазып атабыз. Көбүсү акасы ЦСМ мындай маалыматтарды бербейт экен. Силер деген эме саламаттык сактоо министрлигине кайрылыңыздар деп биз ошол жака жөнөттүк. Качанга? Бүгүн жөнөттүк. Биз себебин ага чейин ЦСМге 3-чү ЦСМге жөнөттүк. Ушунун расмий баракчасын текшерип берип, түшүнүп толук кандуу маалымат бериңиз деп айткан. Түшүнүктүү. Бул расмий бүгүнкү күндө. Ооба. Бунун негизинде 29 апрель болсо, бүгүн 2 ай болуптур дээрлик. 2 айда канча зарплата алдым онун алкагында? Бул больничный эме болгон кезинде зарплата алган жок. Негизи бериле акча? Жок, больничныйга канча 100% бөлүндү. Мен экономист эмесмин, кечирип койгула, бирок текшертсек болот. Табилдери бар. Ошону көрүп бердиңиз? Табилдери райондо менде эмес. Чалып билсеңиз болот. Райондук билим берүү башкармага. Биз бул боюнча текшерткенбиз, табилдери туура эле болчу. Ошону бир текшертип бериңиз, сурап бериңиз. Хорошо. Табилдери туура эле. Эмнеси туура табилдин? Жок, бул
больничный айткан жокмун. Акча каражат төлөнгөн табелдерин айтып атам. Больничный. Уже 2 айдан бери алыш керек да бул айлык. Жок, Бөлүнгөн акчаны. Жыргадыбековна салмазбы? 51 бала бакчанын мектеби боюнча жана больничный кезинде акча каражаттарын кандай кылып төлөдүңөр эле, больничный чыккандан кийин төлөдүңүздөр беле, ошол боюнча маалыматыңыз барбы сиздеги? Хорошо. Ооба. Мүмкүн болсо бизге берип коесузбу маалымат, Канча төлөнүптүр? Макул Жыргадыбековна, макул. Макул. Азыр уже расчетный отделдин баары жумуштан кетиштир, уже саат 6 болду. Биринчи күнү толуккандуу маалымат берелик. Эмнесин толуккандуу билесиздер? Азыр билбей экен канча каражат. Жок. 2 айдан бери алыныш керек белем? Сиз жетекчи деп Жок, зарплата алып атат, бирок мен муну финансысына келише албайм да, Улукбек Карабекович. Жок, түшүндүм. Бирок эми билесиз да. Табилде райондодо зарплата алып. Больничныйга төлөнөбү? Төлөнөт больничный. Канча төлөнөт примерно? 100% төлөнөт, это в зависимости от процента. Ошондо могул 2 ай болду, 1 айдан ашык болду. Канча төлөнүш мүмкүн? Болжол эми бизге. Айта албайм. Мен экономист эмесмин. Анын расчетторун расчетный бухгалтерде чыгарат. Түшүнүктүү. 100% төлөнөт буга. Больничный 100% төлөнөт. Медина Базбековна, о жерде Саламаттык сактоо министрлигинен официалдуу мага кат келди. Нурдинова тарабынан негизсиз ачылган. Демек, мунулардын баары 29-ндан баштап бул негизсиз больничный лист ачкан. Муну Саламаттык сактоо министрлиги официалдуу расмий берип атат. Анын алкагында мекеменин ошол кызматкерлерине тартиптик чара көрүп атат. Эми биз айтып атабыз, бүгүн министрликке да барып келдик. Могу тартиптик чара эмес, бул уголовный иш. Бул жерде документ, расмий кагазды жасап берип атат мына сиздин колуңузга берип атат. Мунун алкагында мамлекетке зыян келип атат. Ушунун акчасы бүгүн ошонун колуна тийип атат. Төлөнүп атат. Ал каражат шаардын казынасынан кетип атат. Демек, бул уголовный иш, мына ушул документ жасаган медицина кызматкерлери жоопкерчиликке тартылсын. Экинчиси, документти жасаганга шериктеш болгон сиздердин директоруңуздар тоже жоопкерчиликке тартылсын деген талапты коюп атабыз азыр. Анан алын укук коргооргандарына бүгүн биз беребиз. Мына сиздер сөгүш берип Улукбек Карабекович, мындай кылалы. Сизде расмий кагаз бар экен, Саламаттык сактоо министрлигинин. Бул кагаз бизде жок. Биз бул кагазды алгандан кийин, соответственно, биз эмне кыласыздар эми? Мына акча төлөнүп калды. Уже 2 айдан бери ал айлыгын алды. Мунунтип негизсиз ачып алгандыгын факты менен көрсөтүп берип атышат. Бул кагаз бизде жок, бул сизде болот. Ооба. Эми сиздердин действияңыздар кандай болот? Биз бүгүн мен сизге айтып кеткендей эле, мына биздин катыбыз бүгүн мен официально барып жөнөттүм. Сертен регистрация болду. Анын барып Саламаттык сактоо министрлигине барып дагы айтып кеттим. Шалыш түрдө берип коюңуздар. Себеби дегенде бул кишинин дагы именно больничный иштен бизге текшерүү зарылчылыгы бар экен деп мен айткам. Мен түшүндүрүп бердим. Биз болсо билбестиктен ЦСМге жөнөтүп алыптырбыз катты деп. ЦСМ бул маселелерди чечпей экен, ошон үчүн сиз тарапка кайрылгыла деп айтты. Ошон үчүн кайрылып атабыз. Тезирээктен бизге маалымат берип коюңуздар деп мен барып келдим. Бүгүн ошол жака да барып келдим. Барып жеткирип келдим, шашылыш түрдө деп. Анан нормативный документтин негизинде мындай маалыматты 3 күн ичинде бериш керек бизге. Бул кагаз ответ официально келгенден кийин тиешелүү чараларды көрөбүз. Эмне чара көрөсүздөр? Мыйзам негизинде карайбыз. Ошол мыйзам негизинде кандай чара көрүлөт? Эми анын боюнча мен сизге кечирээк маалымат бербеймби? Барып териштирип мунун баарын көрүп карагандан кийин азыр мен сизге айта албайм да, кагаз келе элек, эчтеке көрө элекмин. Ошонун негизинде, конечно, эме соответственно мера көрөбүз да. Анан совсем эле биз эчтеке кылбай эле жөн эле отурабыз деген сөздөн алысмын. Улукбек Карабекович, тиешелүү чаралардын баарын көрүп атабыз, иштерди кылып атабыз. Эми бирок мындай бизге официалдуу маалымат колубузга тийгендине байланыштуу, ошон үчүн бул бала бакчанын директорунун иши ушунчага созулуп кетти. 2 ай болду да ушул маселе. Мага такталбаган маалымат боюнча мунун таанышы жогору жакта иштейт экен. Бул экс таластын губернатору деп айтып атышты. Анан
сиздерге басым болгон жокпу? Бирөөлөр чалып, коркутуп, кетирбей жумуштан деген нерсе айтылбадыбы? Жок. Эч ким эч кандай басым кылган жок. Лично мага жок басым кылган жок. Жок, андай эч кандай басым кылган жок. Эмегечи департаменттин директоруначы? Жок. Анан эми азыр мына больничный листтери мыйзамсыз экендиги. Сиз айткандай эле ошондой болуп чыкса, бизге да сизге окшогон мындай кагаз келсе, биз чара көрөбүз. Мына азыр мен сизге расмий, мына бул деле расмий болот да. Оз эки кайрылып атабыз, ошону каттап алыңыздар дагы шаардык кеңешке бизге официалдуу билдирүү бериңиздер. Но кааласаңыз приказды берем, кааласаңыз тартиптик чарасын көрсөтөм. Кааласаңыз каттын копиясын алсаңыздар болот. Макул. Мүмкүн болсо берип койсоңуз жакшы болот, бизге ошол кагазды. Мынакей тартиптик чара. Көчүрмөсүн чалбайбы? Кат көчүрмөсүн алыңыздар. Эми ушул мындай уурунун бир жери кууш деп койгондой эч качан бардык нерсени жаап жашырып, каалагандай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт. Сөзсүз түрдө былык иш баары бир чыгат. Канчалык ким калкалабасын, ким коргобосун. Мен азыр күмөн санапта айтып атышпайбы элдер? Бул жерде Гарано кантип тиешеси болбосун. Гарано ошону кантип билбей калсын, ошо жакшы чогултуп аткан. Кимдир бирөөлөр ал жакта кызыктар адамдар отурат, ошон үчүн аны кетирбей атышат жумуштан деген нерселер айтып атпайбы ата-энелер бизге. Анан эми калыс мыйзам чегинде көзөмөл жүргүзүшүңүздөр керек. Могу акча эгерде монтип алдап келген документ үчүн кандай чара көрөсүздөр? Эми мен расмий башка маселени айтпай эле коеюн. Бир ушул фактыны берейин. Мына. Бул жасалмалуулук деген уголовный кодексте атайын берени бар. Могу расмий кагазды жасагандык үчүн бул чоң жоопкерчилик бар бу жакта. Туура айтасыз, ооба. Андан сырткары мамлекеттик казынага чыгым келтирип атат. Бул өзүнчө статья бар. Андан сырткары ошого шериктеш группа лиц болуп атат булар. Совместно ошол врачтар менен чогуу директоруңуз сиздин. Бул директорго Минздрав өзүнчө чара көрөт, укук коргоо органдары өзүнчө чара көрөт аларга. Бирок сиздин билим берүү мекемесиндеги бала бакчанын директору ушуга группа болуп атат булар. Ал боюнча өзүнчө статья бар дегенде. Анан кандай түшүнөбүз? Бир приказ чыгарса, бир анча анан кийин аягында кетире албай калдым десе, бир нерсе болушу мүмкүн да бул жердечи. Мындай кылалы, Улукбек Карбекович, сиз мага азыр берген маалымат эки кагаздар негизинде азыр иликтөө иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу мен кошумча дагы маалымат кылып могу эки кагаздар жөнөтөм. Бул болсо жана биз жөнөткөн кагаздын үстүнө дагы боор экени уже чогуу карап бергиле деп катты. Уже эми азыр кеч болуп калды, бүгүн эле кабыл алышпай туруш керек. Биринчи күнү бул боюнча да укук коргоо органдарына өзүнчө жибериңиздер. Бирок сиздер мына иш боюнча кандай чара көрөрүңүздөрдү мага ошол кызык болду. Сиздер келген нерсени эле нар жака шылтап укук коргоо органдары баа берет деп турган кармап отура бергенсиздер. Биринчи күнү негиз болот мына нерселер сиздерге. Ооба, жок, мен айтып атам, биз тияка да дополнительно бул боюнча маалымат беребиз. Ошо менен кошо мында чогуу карап бериңиздер деп. Бирок андан тышкары биз да өзүбүз бияктан комиссия түзүп чыгабыз буюрса. Ошо комиссияңыздарда менин шегим болуп атат. Ошо комиссияңыздар барып эле иштин баарын ошо комиссия эчак бир эмес бир нече жолу ошого комиссия барыптыр да. Бир жыйынтыгы чыгара албаган комиссия ал кандай комиссия экен? Келебиз, Улукбек Карбекович. Азыр кандай болот эми бул катты? Биринчи күнү мен сизге да жогоруда айтып кеткендей дагы эме укук органдар карап атканда байланыштуу буга дополнительный маалымат деп мында кошо калап бере деп кат жөнөтөм. Андан тышкары билим берүү департаментине анда кызматтык иликтөө жүргүзөбүз. Сиздер кызматтык иликтөө жүргүзүңүздөр, кызматтык иликтөөнүн чечимин чыгарыңыздар. Анан укук органдарына шылтоо эле кылып ал жактагы мондай жок, экөөбүз параллельно иштешибиз керек да, себебинен биз жок, алар укуктук бааны берет, юридикалык баа эмес. Сиздер кызматтык териштирүү жүргүзүп ошого жараша чечим чыгарыңыздар. Ошонун алкагында иштер жүргүзүп сизге анан могу жакта каралбай калган маселелерди дагы караңыздар.
Мүмкүн болсо ушуну уштап коебузбу, себеби дегенде өткөндө сиздер менен баягы мындай сүйлөшүп баардашып каардашканбыз, бирок бул кагазды сиз бизге көрсөткөн эмес да, ошол себептен сиз Бул айткандай. жерде эме турат. Белгиленген, барысы белгиленген. Жана кызматкер, кайсы кызматкерлер кандай айлык алып жүргөн, кандай эмне. Меднабызыкын анда биз бул нерсе көрсөтүүнүн толук жыйынтыгы эмес. Анткени биздин шаардыктар дагы сурап атат, биздин шайлоочулар сурап атат. Эмне болду, эмнеге чыкпай калды, эмнеге ал жыйынтык көргөзбөй атасыңар деген суроолор болуп атат. Ошон үчүн 4-чү чыгарылышы да чыгат мунун. Кандай укук органдары бай берет, ким кандай чечим чыгарат, департамент кандай чечим чыгарат. Бул биздин принципиалдуу алып бара турган ишибиздин бири болуп калды. Ошон үчүн буга кылдат көңүл буруп карап бериңиздер. Урматтуу көрөрмандар, жогоруда маселе боюнча Бишкек шаардык прокуратурасына келдик азыр. Бул жактан кандай жооптор болот, эмне маселелер болду, буга чейин кандай чаралар көрүлдү жана биз жаңы жагдайларды дагы прокуратурага бергени келдик. Азыр жүрүңүздөр. Мен Кутбек, замначальник отдел коррупция каршы аракеттенүүнүн орун басары. Сиздин кайрылууңуз жерде вице-мэр орун басары Масач Чоған кайрылуусу эле эмеге кеткен Свердлов райондук прокуратурасынан. Не болду анан алды? Свердлов райондук прокуратурасы тарабынан милицияга жөнөтүлүп, милицияга жөнөтүлгөн маалыматтардын электрондук журналы бар, билесиздер. Ошого катталып тергөө чейин текшериштер жүргүзүлдү. Жыйынтыкча элек. Саламат сактоо министрлигине барып келдик. Анан мына тартиптик чара көрүү боюнча ошол жердеги поликлиниканын кызматкерлерине бул жерде дагы жаңы жагдай ачылып атат. Кандай болуп атат бул? Бул баягы кызматкер буга справканы, медициналык эмгекке жарамсыз справкасын мыйзамсыз бергендигин, негизсиз бергендигин аныктап, анан ошол кызматкерлерине Минздрав чара көрүп атат. Анан кечээ биз Минздравга бардык. Эмне үчүн силер бул иш боюнча тартиптик чара көрөсүңөр? Бул кылмыш жоопкерчилигиди айтасыз. Кылмыш жоопкерчилиги. Муну эмне үчүн силер укук коргоо органдарына бербедиңер деген талапты койдук. Анан алар ичара көрсүз. Ооба. Ошол маселени прокуратурага келгендигибиздин дагы бир өзөгү ушунда болуп атат да. Бул эми биздин Улукбек Карбекович, өзүңүз өтө жакшы билесиз да. Бул справканын подделкасын прокуратура биз да бардык мыйзамды көзөмөлдөйбүз, бирок бул караштыруу боюнча милиция, ички иштер башкармалары да. Алар өзү прямой эле ушул жака жөнөтүш керек, по идее, бул справкасы. Действительно бул справканы подделка менен оорубаган адам кайсы, ооруду справка керек, бул жасалма болуп саналат да. Эми прокуратура мыйзамды сиздер үстөн кыласыздар, көзөмөлдөйсүздөр. Анан бир нерсе болсо эле биз прокуратурага арызданып үйрөнгөнбүз, эл дагы. Эми сиз мисалы үчүн мындай айтканда, укуктук менен жакшы билесиз да. Мен мисалы үчүн сиз айткан нерсеге мен мисалы үчүн да макул эмес эртең айтасың анда камерадан тартып, ол буну прокурорго барганда прокурор буну подделка деген депчи. Жок, мен азыр терс жүргүзөсүздөр да. Ооба, терс жүргүзөбүз. Мен бирок буга мен заранее эртелеп мен мисалы үчүн бир кандайды айта албайм. Чечим айта албайсыздар. Аны текшерип чыгыш керек, башка болуп чыгыш керек. Кылмышты билесиздер, бирөөгө зыян келиш керек. Ооба. Кылмыштын формалдык составы бар. Мындай состав бар. Зыян келсе, ана ошого карата чара көрүлөт. Эми мына сонун нерсени айттыңыз да, жарым сөздөн түшүнүп атасыз. Зыян келди да. Эми ошону мен билбейм да. Эми мен сизге ушуну алдын ала билдирип атабыз да. Зыян келди, бул мамлекеттин бюджетине зыян келди. Бунун айынан бул келип айлык маян алып атат департаменттен. Департамент мамлекеттин акчасын берип атат ага айлык маян. Ушул сен эмгекке жарамсыз убактыңда биз сага айлык төлөйбүз деп туруп айлык берип атат. Демек, бул жерде чыгым келди. Департамент бүгүнкү күндө ошол жасалма справка менен буга айлык берип атат. Мен айтайын дегеним эмне болуп атат, жолдош прокурор. Мындай кылыш керек болуп атат да, мына кызматкерге тартиптик чара көрүлбөш керек, буга укуктук баа берилиш керек. Кылмыш кылдыбы, кылган жокпу? Бир маселе. Экинчи маселе.
буга чейин Минздравда дагы бир комиссия түзүлүп, жакшы деп чыккан. Экинчисинде мен министр менен сүйлөшүп, анан министрге кирип чыккандан кийин министр өзүнүн көзөмөлүнө алып туруп, анан муну аныктап чыгып атат. Демек, биринчи комиссия жакшы деп чыгаргандыгы үчүн биринчи түзүлгөн комиссиянын дагы бир жоопкерчилигин караш керек. Экинчисинде бул комиссия могу тартиптик чара көрүп койгондугу үчүн буларга да баа берилиш керек. Үчүнчүдөн, жанагы жасалмалуулук документти жасагандыгы үчүн жанагы кызматкерлерге укуктук баа берилиш керек. Бул Минздрав боюнча. Экинчиси департамент боюнча. Департаментте мына ошонун алкагында кылмышты жаап жашыруу дейбизби, бул иштебеген күндөрү мамлекеттен айлык алды, ошол жерде жүрдү, ошону аныктап туруп департамент буга чейин приказ чыгарган. Улукбек Карбекович, биз 29 апрель күнү түштөн кийин приказ чыгардым, жумуштан кетет ал деп департаменттин жетекчиси айткан эле. Бирок бүгүнкү күндө эмнеге кетпей калды? Ал боздорун майлап койдубу же ушуну биз билбейбиз да аны. Ошол жагын бир териштирип берсеңиздер. Анан кийин азыр бизге прокуратурадан кандай иш жүргөндүгүн кантип билебиз эми? Кандай чара көрүлгөндүгүн Свердлов районунан тактап көрсөңүз болобу? Мен тактап көрдүм азыр жана. Буга чейин канча чара көрүлүп турган? Ал боюнча мен орун басарымен байланыштым, аз чогулуштарым дедим, талык тутушкан жокмун да, эми бүгүнкү күндө билесиз, немеде чогулуш болду. Ал боюнча процессуал чечим кабыл алынгандан кийин милдеттүү жооп берилет. Мэрдин орун басарына, Мазай Жогобаевич, анткени кайрылуу ошонун атына келип түшкөн да. Башка жагынан ичине жооп бербейт, только ошого гана жооп берилет. Биринчиден мен өзү ал боюнча сизге мындай как депутат катары айтып кеттим, бирок кайрылган адам өзү кайрылыш керек да. Экинчиден сиздер азыр мына айтып атпайсызбы, медицина кызматкерлерине, садиктин кызматкерлеринечи кайрылууда көрсөтүлгөн болсо, баардык дооматтар кылдатып менен каралат. Кылдатып менен каралат. Ар бир доомат боюнчачы карап аягында мындай. Качан чыгат? 2 ай болду да. Кайрыл жаңы сиз айтып атпайсызбы, жаңы кайрылган деп атпайсызбы? Кайсы иш боюнча? Мыналар боюнча. Булар боюнча жаңы кайрылган. Ооба. Буга чейинки аракеттерин бааладыңыздар деп. Мага Минздрав официалдуу маалымат берип атат, бул жерде негизсиз берилген депчи. Мында да Улукбек Карбекович, биз жалпы көзөмөл кызматы да. Маалыматтардын электрон журналына катталгандан кийин билесиздер, бизде мисалы үчүн милициянын бизде башка бөлүм бар да, көзөмөлдөшү. Алга карайт да. Биз каттап бердик. Жашыруу болгон жок дегендечи. Мына урматтуу көрөрмандар, биз азыр шаардык прокуратурага кат калтырдык. Бул жерде шаардык прокуратурага эмне маселелер жөнүндө сиздерге кыскача айтып коелу. Бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тарабынан номер 3 мыйзамсыз эмгекке жарамсыздык деген справканы бергендиги үчүн ал сөгүш эле албастан укуктук жоопкерчиликке тартылыш керек. Анткени бул жерде документтерди жасалмалуулук деген бул чоң кылмыш жаза кодексинде атайын беренелер бар. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, кызмат абалынан аша чабуу деген бар. Бул мындай беренелер, мындай кылмыш менен алар жоопкерчилик эмес, мындай сөгүш эмес, жоопкерчиликке тартылыш керек жана жумуштан кетиш керек. Азыр эми күтөбүз, сөзсүз түрдө мунун жыйынтыгын да чыгарабыз. Биз эмне үчүн урматтуу көрөрмандар, бир аз убакытты талап кылып калды. Бирок бул иштин аягына чыгабыз. Эгерде ушундай бир эч кимди көзү келбестен каалагандай өзүнүн каалаганын кыла турган заман жок азыр. Андай мамлекеттик кызматкерлер андай жол менен эч качан жакшылык кылбайт элге. Ошондуктан укук коргоо органдарынын жоопторун күтөлү, анан буюрса сиздерге дагы жыйынтыгын көрсөтөбүз. Бар болуңуздар.